Мамлекет Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү баштаган күч органдары эң жогорку талаптарга жооп бериш үчүн бардык аракеттерди көрүүдөбүз. Эң акыркы үлгүдөгү заманбап техникаларды сатып бердик. Биз сыймыктанган мекен коргоочуларыбыз заман талабына ылайык зарыл болгон бардык шарттар менен камсыз болушу керек. Биздин куралдуу күчтөрүбүздүн жана башка аскердик түзүмдөрдүн бюджети 2020-жылдарга салыштырмалуу 400%-дан ашык көбөйтүлдү. Аскерлерибиз заманбап курал жарактар менен камсыз болушту. Аскердик шаарчылардын жана гарнизондордун инфратүзүмү өнүгүүдө. Материалдык техникалык жабдуулар татыктуу деңгээлде камсыздалууда. Аскерлерибиздин жана укук коргоо органдарыбыздын кызматкерлеринин үй бүлөсү коомубузда өзүн ишенимдүү жана татыктуу сезиш үчүн алардын айлык маянылары үстүбүздөгү жылдын 1-январынан баштап дагы көтөрүлдү. Убактылуу турак жайды жалдагандыгы үчүн акчалай компенсациянын көлөмү да жогорулады. Дагы бир жагымдуу кабар менен бөлүшө кетейин. Ушул жылдын 1-июлунан тарта күч органдарынын офицердик курамынын эмгек акысы орто эсеп менен 35%-га көтөрүлөт. Ал эми контракттык кызматтагы аскер кызматчыларынын маянасы 1-ноябрдан баштап ушундай эле көбөйтүүлөрү пландалууда. Бул аракеттер жөн гана колдоо чарасы эмес, бул мекенди коргоо кызматындагылардын күнү түнү көз ирмебей эл четинде жоо бетинде тургандыгы мээнетин баалоо болуп эсептелет.